Пенсионер деп айтып атабыз. Колу өзүлөрү тың жашаган, бала чакасы бар пенсионерлер дагы бар. Бул акция аларга тиешеси жок. Колунда бар тың жашаган үй бүлөдө пенсионерлер бар, бирок аларга тиешеси жок. Бул күнүнө бир бөлкө нан акциясы бул муктаж үй бүлөлөргө, бала чакасы кетип калгандарга, бала чакасы жокторго, ушу пенсиясын жеткире албай жаткан муктаж пенсионерлерге тиешелүү кемпир чалдар бар. Биз аларды жакшы билбейбиз. Ошогул орус кемпир чалдарды кимде ким билген болсо, бала чакасы жок бул жерде, же бир жардамы жок, пенсиясын эле алып, пенсиясы дары дармегине жетип, үйүнө жеткире албай, кичине продуктун жеткире албай отурган орус кемпир чалдар бар. Ушундай кемпир чалдарды билген адамдар болсо, сиздерден сураныч, ошолорго жеткириңиздер. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. 2020 жыл 1 март. Мынакей Кудай берип Кара Көлдөгү Пойма деген районунда турабыз. Аркабызда кофейня деп Кудай буйруса Салман Таксыр ачкан кофейнянын астында турабыз. Бизде бир жакшы жаңылык бар. Кудай буйруса иншаллах Аллахтын жардамы менен жана боорукер бир туугандардын жардамы менен ушул кофейниядан Кудай буйруса Кара Көлдөгү кемпир чал пенсияга чыккан кемпир чалдарга иншаллах күнүнө бир бөлкө нан акциясын жүргүзгөнү турабыз Кудай буйруса. Биздин биринчи максат бул жерде Кара Көлдөгү билинбей, көрүнбөй жаткан кемпир чалдар бар. Өңгөдөн бизде орус кемпир чалдар калгандар бар. Бала чакасы Россияга кетип, ошомойдон кабар албай койгон кемпир чал орустар бар. Үйүнө барып жардам бере элсек, алар бизден коркуп, чочуп үйүнө киришпейт көбү. Бир азык түлүк апарган кичине аракет кылып көрдүк, бирок связьга чыгышпайт, коркушат. Ар кандай нерселер болуп кетпесин деп аларда биз туура түшүнөбүз. Ошондуктан биз азыр ушул нерсени чечтик. Кудай буйруса күнүнө бирден бөлкө нан акциясын жүргүзүп, ушул Кара Көлдөгү пенсионерлерге нан менен камсыз кылайлы деп иншаллах ушул кофейнядын астында турабыз, Салман Таксырдын кофейнянын астында. Анан бул жерде биздин айтып кетчү нерсебиз, бул жерде пенсионер деп айтып атабыз. Колу өзүлөрү тың жашаган, бала чакасы бар пенсионерлер дагы бар. Бул акция аларга тиешеси жок. Колунда бар тың жашаган үй бүлөдө пенсионерлер бар, бирок аларга тиешеси жок. Бул күнүнө бир бөлкө нан акциясы бул муктаж үй бүлөлөргө, бала чакасы кетип калгандарга, бала чакасы жокторго, ушу пенсиясын жеткире албай жаткан муктаж пенсионерлерге тиешелүү. Анан бул жерде дагы айтып кетчү, Кара Көлдө Поймада негизи эле жашаган орус кемпир чалдар бар. Биз аларды жакшы билбейбиз. Ошогул орус кемпир чалдарды кимде ким билген болсо, бала чакасы жок бул жерде, же бир жардамы жок, пенсиясын эле алып, пенсиясы дары дармегине жетип, үйүнө жеткире албай, кичине продуктун жеткире албай отурган орус кемпир чалдар бар. Ушундай кемпир чалдарды билген адамдар болсо, сиздерден сураныч, ошолорго жеткириңиздер, айтыңыздар, ушундай күнүнө бир бөлкө нан акциясы жүрүп атыптыр деп, ар бирине бесплатный беребиз. Андан кийин шарттарын айтып кетсек, шарттар күнүнө бир бөлкө нан, обязательно өзүнүн пенсионный карточкасын алып келиш керек. Пенсионный карточкасын алып келип көрсөтүш керек. Обязательно өзү келиш керек, бирөө жарын жөнөтпөш керек. Кудай буйруса, ушундай кимде ким ушул күнүнө бир бөлкө акциясына кошулам, жардам тийгизем, мен дагы сооп алам деген адамдар болсо, иншаллах бизге кайрылсаңыздар болот. Биз иншаллах ар дайым жардам берүүчүлөрдү күтөбүз. Иншаллах азыр кофейняга кирели, Салман Таксыр менен иншаллах да сөйлөшөбүз. Дагы баса айткым келет, кимде ким ушул кошунасы болсо же ошолорду билген болсо, үйүндө жалгыз калган кемпир чалдар, көбүнчө мына орус кемпир чалдар жалгыз калат. Ошолор кимде ким билген болсо, ушул күнүнө бир бөлкө нан акциясын обязательно жеткириңиздер. Поймадагы жаңы ачылган кофейняда күнүнө Кудай кааласа пенсионерлерге бирден бөлкө нан берип турушат. Кудай буйруса, мынакей Кудай буйруса жерден келип алып кетип турса болот күнүнө. Ассаламу алейкум, Салман Таксыр. Кандайсыз, жакшысызбы? Иштериңиз жакшыбы?
мынакей Кудай буйруса Салман Таксыр дагы биз менен биргеликте иштешем деп турат. Кудай буйруса ишиңизге Аллахым береке берсин, үй бүлөңүзгө тынччылык берсин, аманчылык берсин. Бул жерден Кудай буйруса орус кемпирлер келе турган болсо, сиздер канчадан канчага чейин иштейсиздер? Ошол жөнүндө дагы кичине маалымат берип койсоңуз. 8'den başlar ertemenki o 9 geçki saat 10'a çeyin işliyiz. Машалла, жакшы экен. Кудай буйруса мынакей пенсияга чыккан кемпир чалдар келип, өзлөрүнүн пенсионный карточкасын көрсөтүп, ушул жерде мынакей Салман Таксыр болот, же болбосо Салман Таксырдын апасы болот, же келинчеги болот бул жерде. Кудай буйруса ошолорго кайрылып, пенсионный карточкасын көрсөтүп туруп, анан бул жерден Кудай кылса могул полкалардан нан алып турса болот иншаллах. Бирок мен дагы баса айтып коеюн, билинбей калган кемпир чалдар бар. Ошолор ким билген болсо обязательно айтыңыздар, жеткириңиздер. Бирок бул жерден на совесть келиңиздер. Жашоо шарты тың пенсионерлер дагы бар, бала чакасы көптөрү бар. Аларга тиешеси жок. Бул тиешелүү, муктаж пенсионерге гана тиешелүү бул иншаллах. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.